Түндүк Кореянын ракета сынактары. Америка президентинин саясий риторикасы. Нобель комитети учурда өзөктүк чыр башталып кетүү коркунучу болуп көрбөгөндө курч турганын эскертип, тынчтык сыйлыгын өзөктүк куралды токтотууга чакырган эл аралык уюмга ыйгарды. Бул сыйлыкка уюм өзөктүк куралды колдонуунун кырсыктуу гуманитардык кесепетине эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурганы үчүн жана бул куралга тыюу салууга багытталган келишимге жетүү боюнча алгылыктуу ишмердиги үчүн татыктуу болду, деп айтты комитеттин төрайымы. Нобель комитети башка мамлекеттер дагы өзөктүк куралга ээ болууга умтулушу толук ыктымал деп эскертти. Уюм 100ден ашуун мамлекеттеги өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясы. Дегенде шакабагы дегем. Азыр болсо абдан сыймыктанып турабыз. Бул атомдук куралы бар жана өз коопсуздугун өзөктүк куралга таянып камсыздаган бардык өлкөлөргө бөгөт коюларын туюнтат. Коопсуздук чарасына жамынып, 100 миңдеген адамды туш келди өлтүрүү менен коркутууга болбойт. Коопсуздук мындай жол менен курулбайт, деди өзөктүк куралды токтотуу боюнча уюмдун башчысы. Июль айында 122 мамлекет өзөктүк куралга тыюу салып, бара-бара толук жок кылууга багытталган буунун келишимине кирген. Бирок атомдук куралы бар 9 өлкө, анын ичинде Британия жана АКШ келишимге кол койбоду. Нобель комитети башка мамлекеттер дагы өзөктүк куралга ээ болууга умтулушу толук ыктымал деп эскертти. Бул жолку тынчтык сыйлыгы бул өлкөлөрдү бара-бара тең салмактуу жана кылдат көзөмөл алдында дүйнөдөгү 15 миңге жакын атомдук куралды жок кылуу боюнча олуттуу сүйлөшүү жүргүзүүгө үндөйт деп билдирди комитеттин төрайымы. Быйылкы тандоо талаш жаратпастан тескерисинче жалпы максатка айланышы зарыл, деди комитет.